Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу көрмандар, чын айтсам, сиздердин алдыңыздарда толкунданып турам. Кичине аз күн чет өлкөдө жүрсөк дагы өз мекенимде эч качан сагынбагандай бүгүнкү күндөй сагынган эмесмин. Канчалык алыстыкта болсом дагы ар бириңиздердин колдооңуздарды сезип жаттым. Ушул аянтчага ар бир спортчуну колдоп, баарыңыздардын чогулуп келип, баардыгыңыздардын башыңыздар биригип, ынтымактуу болуп, бизге канчалык күтүп, ишенип, финалдык беттеш бүткөндөн кийин интернет аркылуу көрүп алып, сиздердин колдооңуздарды көрүп алып, мен чынын айтсам, аябай ыйладым. Ушундай ыраазы болдум сиздерге. Ушул күмүш медалдын баасын утулуп калгандан кийин сезген эмесмин. Сиздердин колдооңуздарды көрүп, мен кайтадан өзүмдүн маңдай жүзүмө күлкү, маанайым ачылды. Ушул менин бүгүнкү маанайымды сиздер тартууладыңыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерге 2016-жылы алтын медаль алып берем деп сөз берген болчумун. Бүткүл кыргызстандыктарга сөз берип кеткем. Мен дагы алтын медаль алып келем деп баргам. Бүгүнкү күндө айткан сөзүмө тура албай калдым. Ошол үчүн сиздердин алдыңыздарда кечирим сурайм. Буйруса, биздин жашообуз өзү күрөш токтогон жок. Ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бардыңыздарга чоң рахмат. Таазим сиздерге. Чоң рахмат. Урматтуу Айсулуу кызыбызга дагы биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерде турган бардык спортчуларыбызга башыбызды ийип таазим кылабыз. Ал эми урматтуу мекендештер, сиздерге өзгөчө ыраазычылык мына күндүн ысыгына карабай колдоп, Кыргыздын намысын көрсөтүп ушул жерге келип берип отурасыздар. Биздин баатырларыбыз ушул жерде жарышка чыкканда дагы борбордук ала тоянтында келип колдоп берип турдуңуздар. Ылайым Кыргызстаныбыздын атагы алыска чыга берсин. Кырмызы кызыл туубуз Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбирете берели. Спортчуларыбызга бекем ден соолук каалайбыз. Ал эми жалпы мекендештерибизге аманчылык каалайбыз. Алдыда турган эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгы куттуу болсун. Анда азыр биздин спортчуларыбызга арналган концерттик программабыз башталмакчы. Спортчуларыбызды орундуктарга узатып коелу. Рахмат сиздерге. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерге мен дагы терең ыраазычылыгымды билдиремин. Ушинтип биздин спортчуларды тосуп алып, ушул жерге келип, колдоп, коштоп, дух берип турганыңыздар бул спортчуларыбыз үчүн дагы бир топ салым кошот. Ал эми спортчуларыбызга болсо, баягы биз быйыл мына эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгын белгилейбиз. 24 күндөн кийин Кудай буйрса, аманчылык болсо, тынччылык болсо, ушул Ала Тоо аянтында белгилейбиз. Ошого мына биздин спортчуларыбыздан арасынан суурулуп чыгып, 3 медаль тартуулады. Бизге ошол 30 жылдыкка белек кылды десек болот. Өзү негизи биздин жашообузда Кыргызстандын ичинде өзү мындай салтка айланып калган нерсе бар. Президент өзүнүн атынан сөзсүз түрдө медаль алып келгендерге белек берип жүрөт. Мен да Кудай буйрса даярдап турам. Жакын арадагы өз колум менен 3 медальонубузга тапшырамын. Сиздерге дагы бир жолу ийгилик, урматтуу спортчулар. Мындан дагы жогорку бийик деңгээлдеги ийгиликтерди жаратып жүрө беришиңиздерге мен жана бүтүндөй кыргызстандыктар тилектешпиз. Кудай күч кубат берсин сиздерге. Рахмат. Сиздердин суранышыңыздар менен анда азыркы сөздү дүйнөлүк олимпиаданын жеңүүчүсү Акжол Махмудовго берели.
Assalamu alaikum. Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Күтүлбөгөн жерден сүйлөп калатам азыр. Аябай толкунуп атам, сүрдөп атам. Мынакей күн ысыктыгына карабай ушунча эл келип, бир муштундай биригип биздин спортсмендерге, биздин бүткүл кыргыз элине өтө чоң дем күч берип атасыңар. Мынакей бул Олимпиадада биз үчүн жыйынтыкталды. Күмүш медаль менен 2 күмүш, 1 коло. Мен ойлойм, бул менен биздин артыбызда чоң жаштар, чоң мотивация алып, жаштарга бир чоң бир дем күч болду деп ойлойм. Биздин артыбыздан өсүп келаткан ар бир жаштарга, ар бир спортсмендерге, ар бир окуучуларга калбырым ошол Кыргызстандын бир бурчун сүйрөгөн инсандардан болду. Силердин колдоңорду биз Токиодон алыстан болсо да сезип отурдук. Бул жерде силер биригип, бир муштундай биригип турганыңар эч бир мамлекетте жок мындай бириккен эл. Биздин мамлекетти көрүп алып, бүткүл дүйнө жүзү сыймыктанды. Токиодон баарына мактанып аттык биз. Мынакей биздин күрөштү Ала Тоо аятчасына чыгып ушунча эл көрдү деп. Тилекке каршы мен ошол күнү силердин үмүтүңөрдү актап финалда утаган жокмун. Бирок ошол күнү Айсул эжебиз финалга чыкты. Биринчи күнү ушул жерде элчи болгонда. Мээрим 3-чү орунду алды. Ошондо мен аябай сүйүндүм, анткени мен утулуп силерге жакшы эмоция тартып албай калдым. Бирок кантса да ушул Айсул эжебиз менен Мээрим силердин келгениңерди актап жакшы эмоция тартылып берди деп ойлойм. Анан Олимпиадага даярданганга чейин бир ырсаптарды угуп калып, аябай ошол ырсаптар менен жашап калгам, чынын айтсам. Мирлан Самойкожо байкебиздин 4 сапырын айта кетейин. Жер карабай желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөгүлө, тагдырыңды өзүңдөн колуңа алып, сырттан келген жардамды күтпөгүлө деп Мирлан Самойкожо байкебиз жакшы нерселерди айтып кеткен. Турпаңга белгиңди чийип кыргыз, туңду көтөр ар дайым бийик кыргыз, төркөйлөргө чөгөлөп тизе бүкпөй, түндүңдүн алдына бирик кыргыз. Чоң рахмат, терек тазим этмекчимин силерге. Рахмат. Ак жолго да чоң ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу меймандар, азыркы сөздү Токио 2020 Олимпиадасынын күмүш, Кудай буйрса күмүш болот го, коло медалынын жеңүүчүсү Мээрим Жуманазаровага берели. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга терең ыраазычылык ушундай бизди колдоп, коштоп келип бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, урматтуу кыргызстандыктар, өкмөттүн аппаратынын уюштуруучуларынын анча-мынча кемчилиги кетип калат. Мен өзүм да байкабай калыптырмын. Деге 2 медальонубузга сөз берилбей калганына. Ошондуктан чакырып туруп 3-чүсүнө дагы сөз бердирдим. Мына сиздердин алдыңыздарга министрге сөгүш жарыялап кетейин. Рахмат. Кийинки жылдары мындан дагы чоң ийгиликтерге жетишкенин Кудайдан тилейлик. Жакшы калыңыздар. Урматтуу өлкө башчыбыз, президентибиз терең ыраазычылык билдиребиз. Элибиз кайдасыздар? Колдоп туралы биздин спортчуларыбызды. Өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү кол алып ар бирин куттуктап турган учуру. Өдө берели, өсө берели, бийиктей берели Кыргызстан. Вместе со всем народом поздравил спортсменов главнокомандующий Кыргызской Республики. Ну а мы вновь хотели бы, чтобы вы поаплодировали нашим чемпионам! Урматтуу бизнес сыймыктарыбызга дүркүрөгөн сүрөөндөр болсун. Ал эми биз кадырлуу спортчулар, сиздерди отуруштарга чакыралы. Бул канаттан түшүп түз барсаңыздар болот. Атайын сиздерге даярдалган майрамдык шоу концерт сиздер үчүн